Арыбагыла балдар. Кайрадан силер менен видео сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 3-класс. Бүгүнкү тема белгилүү даталар. Бүгүн биз сабакта белгилүү даталардын аталыштарын билебиз. Ар бир майрамдын маанисин, өзгөчөлүгүн өз алдынча айтып бергенге көнүгөсүңөр жана майрам мезгилинде жакындарыбызды куттуктаганга үйрөнөбүз. Дагы деле сабак алдында ойлон, издет, тап деп бүгүн дагы табышмак тапканга аракет кылабыз. Жерге бекем түптөдүм, кийиз менен каптадым. Бул эмне? Жакшылап ойлонуп, жообун тапканга аракет кылабыз. Жообун тапкан болсоңор анда бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Билимин текшерүү үчүн балдар силерге мен бир нече суроо берип көрөйүн. Балдар, белгилүү дата дегенде эмнени түшүндүңөр? Кимге кайсы майрам жагат? Өзүңөрдүн туулган күнүңөрдө белгилүү дата боло алабы? Майрамда биз эмне кылабыз? Суроолорго жооп берген болсок анда сүрөт менен иштейбиз. Балдар карагылачы. Сүрөттү карап туруп, бул кайсы майрам экенин айтабыз. Кайсы майрам болушу мүмкүн? Ал эми экинчи сүрөттө кайсы майрам деп ойлойсуңар? Мамлекеттик туу күнү качан белгиленет? Анда эмесе туура жопко көңүл бурабыз. Демек биз биринчиде көргөн сүрөт бул 5-октябрь Ош шаарынын күнү. Дайыма Ош шаары күнүндө Боорсок фестивали менен биргеликте өткөрүлөт. Эсибизге сактайбыз. 5-октябрь Ош шаарынын күнү. Ал эми 31-август эгемендүүлүк күнү. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү. Ал эми мамлекеттик туу күнү деп биз 3-мартты айтабыз. 3-мартта 1992-жылы Кыргыз мамлекетинин туусу кабыл алынган. Ал эми бул тууда эмненин сүрөттөрү тартылган балдар? Силер билесиңерби? Туунун ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын ичинде кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү тартылган. Ал эми Кыргыз Республикасынын туусу кызыл түстө. Биз билген белгилүү даталарды атайбыз. Кана балдар, өзүңөр айтып көргүлөчү. Бул кайсы майрам? Ооба, 1-январь жаңы жыл. Жыл сайын биз бул майрамды чыдамсыздык менен күтөбүз. 21-февраль эл аралык эне тил күнү. Бул күнү бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү белгиленет. 23-февраль
ата мекенди коргоо күнү. Мектептеги балдар да бул майрамды эң жакшы билишет. Анткени балдар ушул күнү эмне алышат? Кыздардан белек алышат. Ал эми 5 март бул ак калпак күнү. Биздин улуттук баш кийимибиз болгон ак калпак күнү экен. Мындан кийин кайсы майрам болушу мүмкүн, балдар? 8 март. Бул майрам аялдардын эл аралык майрамы деп аталат. 21 март бул Норуз майрамы. 12 апрель космонавттар күнү. Балдар, силер билесиңерби? Космоско алгачкы болуп ким учкан? 1 май. Бул кандай майрам экенин билесиңерби, балдар? Бул 1 майда эмгекчилердин тилектештик күнү деп аталат. Ал эми 5 май бул Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынган күнү. Биз буларды сөзсүз түрдө билишибиз керек. Май айлары майрамга өтө көп ай. Дагы кайсы майрам болушу мүмкүн, балдар? 9 май. Баарыбызга белгилүү болгон бул улуу жеңиш майрамы. Эң кызыгы, мындан кийин кайсы майрам болушу мүмкүн, балдар? 1 июнь эл аралык балдарды коргоо күнү деп аталат. 1 сентябрь бул мотурайган жаш балдардын мектепке келген билим күнү. Бардыгыбыз мектепке барабыз мында. Ал эми 23 сентябрда бул биздин эне тил майрамы болуп эсептелинет экен. Эч качан унутпашыбыз керек. Биз майрамдар жөнүндө билип алган болсок, анда эмесе текст менен иштейбиз. Белгилүү даталар деген текстти окуп, суроо түзгүлө. Бул текстти өз алдынча окуп чыгасыңар. Окуп бүткөн болсок, анда 3-4 көнүгүнү дептерибизге жазабыз. Дептерибизди ачабыз. Бүгүнкү числону, теманы жазганды унутпайбыз, балдар. Ал эми 3-көнүгүнү дептерге жазабыз. Биринчиде туура жообун табат экенсиңер. Ал эми 4-көнүгүдө сүйлөмдөрдү которуп жазабыз. Үйгө тапшырма. Дагы кандай белгилүү даталарды билесиңер? Ата-энеңерден сурап, 5 же 6 майрамдын аталышын жазабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.